Саламатсыңар балдар. Мен бүгін сіздерге Мастура Шарипова эжекеңердин Тапалактын эрдиги аттуу жомогун окуп берем. Анда баштайбыз. Тапалак эртең менен туруп, сүт боткого табити тартпай, шире, кола, фанта, шоро ичкиси, сникерс, марс, баунти, йогурт, чупа-чупс, кирешки жегиси келди. Анан көңүлү сууз гана компьютерге ойногон отурду. Компьютерге отурары менен көңүлү ачылып кетти. Ал компьютердеги оюндарга абдан кызыгат. Тапалак компьютердеги оюндардагы каармандарга окшоп, күчтүү, эч нерседен коркпогон эр жүрөк, акылдуу, сыйкырдуу болгусу келет. Ал компьютерди ачса эле түзүү деген белги турду. Ошол белгини басканда укмуштар дүйнөсүнө кеткиң келеби деген суроо берилип, анын ылдыйында ооба, жок деген белги туруп калды. Тапалак ооба дегенди басты. Анан компьютердин ичинде эр жүрөк, баатыр, күчтүү, акылдуу Тапалак пайда болду. О деп эки колун көтөрө сүйүндү Тапалак. Бул мен деп көкүрөгүн койгулап ордунан тура калды. Бир убакта сыйкырдуу атанын үнү алыстан жаңырды. Тапалак баатыр жашаган Кыргызстан өлкөсүнүн ала тоосунда алмаздын 36 түрү бар. Алмаз ошол өлкөнүн байлыгы. Алмаздарды 6 ажыдаар кайтарып келген. Азыр ал алмаздарды талап тоноп алабыз деген желмогуз желмияндар пайда болду. 6 ажыдаардын аны сактап калууга кудурети жетпейт. А мен эмне кылуум керек деди Тапалак. Жооп болгон жок. Заматта Тапалактын жанында зоот кийимдер, олпок, туулга, согуш куралдары, канжар, найза, кылыч, жаа пайда болду. Тапалак өз өлкөсүнө коркунучтуу болгонун сезе кийинип, курал жарагын тагынды. Ошол замат жанына учуп келген сагызган шакылыктап кирди. Тапалак анын сөзүн түшүнүп турду. Тапалак баатыр, токойдон учуп келе атсам, желмогуз желмияндар чогулуп, ала тоодогу алмаздарды уурдап тоногону жатканын сүйлөшүп жатышыптыр. Тезирээк, жардамга! Тапалакты алмаздуу ала тоого жеткирүү үчүн заматта бүркүт шаңшып келип конду. Тапалак бүркүткө минип ала тоого жөнөдү. Бир топтон кийин 3 айрылыш жолго кабылышты. Бүркүт учуусун акырындатып жерге жакындады. Айрылышта оң жакка барсаң бүркүтүң өлөт, сол жакка барсаң өзүң өлөсүң, а түз барсаң желмогуз желмияндар менен кармашасың деген жазуу турат. Тобокелге салган Тапалак бүркүтү менен түз жолго салды. Ансыз да ошол желмогуз желмияндар менен салгылашууга бараткан эмес беле? Чытырман токойдон чыккан желмогуз желмияндар уюлгуган чаңдай оролуп буралып, созулуп асманга көтөрүлүштү да Тапалакты бүркүттүн үстүнөн илип кетишти. Чырмалышкан желмогуз желмияндар менен Тапалак баатырларча салгылашты. Бирок алар Тапалакты жарадар кылышты. Бүркүт жарадар болуп калган Тапалакты текөөрүнө илип көккө кайкыды. Тапалактын жараты ооруп, кыйнала баштады. Бүркүт токойдун четине конду. Буга эне каалгый басып келип, Тапалактын жаратын дарылап таңды. Сүт берип, абдан батайыктырды. Анткени ал алмаздуу ала тоого тез жетпесе болбойт. Тапалак кайрадан жардамга шашылды. Бүркүткө минип, алмаздуу ала тоону көздөй бет алды. Ал убакта желмогуз желмияндар ала тоодогу ажыдаарлардан алмаздарды тартып алуунун планын түзүп жатышты. Тапалак ажыдаарларга жардамга келип, алар менен кошо алмаздарды сактап калуу үчүн уюлгуган ок эле көп желмогуз желмияндарга каршы каармандык менен көпкө салгылашты. Тапалактын ок өтпөс олпогу, калканы коргонууга жардам берсе, кылыч, канжары желмогуз желмияндардын койрук кулактарын кесе чаап, найзасы менен жебесе, алардын жүрөгүнө тик сайылып жатты. Ошол мезгилде кайдан жайдан уккулуктуу үн угулуп, аны дарак да тыңшап, жер да тыңшап, жата калса Тапалактын душмандары желмогуз желмияндар да кулак төшөп, тынымга катып калышты. Көрсө, Тапалактын куруна тагылган уюлдук телефонунан
кыргыз көчө, комуз күүсү жаңырып жаткан экен. Тапалак ошондо гана үйүн, ата-энесин, досторун эстеди. Мүртөмдө телефон менен сүйлөшүүгө үлгүрдү. Алло, бул ким деди Тапалак. Мен Үмүтмүн. Бүгүн сен короо ойногону чыгасыңбы? Үмүт, мен ойногонго убактым жок деди Тапалак. Эмнеге? Эмнеге мен менен ойногуң келбей жатат деп таарынды Үмүт. Жок, андай деле эмес. Мен азыр ала тоодомун. Алмаздарды желмогуз желмияндардан сактап калуу үчүн салгылашып жатам. Андан көрө досторго айт. Жардамга тез келишсин. Эмне дейсиң? Мен азыр досторго кабар берем. Биз өз өлкөбүздүн байлыгын сактап калуу үчүн жардамга барабыз, деди Үмүт. Салгылаш кайра күчөдү. Тапалактын достору Акыл, Бакыт, Баатыр, Ишен, Сезим, Үмүт Алмаздуу ала тоого өз убагында жетип келип, желмогуз желмияндар менен катуу кармашып, эрдик көрсөтүштү. Жеңишке жетишкен жети баатыр өз өлкөлөрүнө көңүлдүү кайтышты. Азаматсың Тапалак, сен болбосоң биз элдин байлыгына коркунуч пайда болгонун сезбей да, укпай да калып, алдырып жибермекпиз, дешти достору. Силер келбесеңер, мен жалгыз аларга туруштук берүүдө кыйналмакмын, деди Тапалак. Биз жардамга сөзсүз келмекпиз, деди Акыл. Ошон үчүн доспуз да. Рахмат достор, деп ыраазылыгын билдирди Тапалак. Чарчап чалыккан баатырларды Сникерс, Твикс, Марс шоколадтары, Кола, Фанта, Спрайт, Шире, Баунти, Шоро, Тан суусундуктары, Жалалабад, Арашан суулары, Чупа-чупс, таттуу момпо сыйлары бийлеп басып алышты. Балдар, силерге бүгүнкү жомогубуз жактыбы? Силер да Тапалак баатыр сыяктуу эр жүрөк, акылдуу, тайманбас болгула. Анда кийинки жомоктордон көрүшкөнчө аман болгула.